Assalamu alaikum урматтуу менен YouTube каналымын катталуучулары. Бүгүнкү контентибизде мен сизге айтып бере турган тема бузулган Содом элине Кудайдын жөнөткөн азабы жөнүндө болмокчу. Курандын айтуусу боюнча Лут пайгамбардын эли бузукулуктун чегин аттап өтүп, аны жайылтууда адына адам салган эмес. Жана дарых барактарында мындай иш аз гана кездешет. Алардын кылмышы тууралуу айтып бере турган болсом, ал үчүн сиз урматтуу көрөрман, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып, берүүмдү калтырбай көрүү үчүн коңгуроо кнопкасын кошо басып, жана сөзсүз комментарий калтырып коюңуз. Лут пайгамбар Куранда 27 жолу эскерилет. Биздин доорго чейинки 19-кылымда жашап, жана Ибрахим пайгамбардын замандашы болгон. Ал азыркы Өлүк деңиздин жанында Иордания менен Израилдин ортосунда Содом жеринде гомосексуализм жана трибадизм же болбосо башкача жөнөкөй жалпак тил менен айтканда бир жыныстуу адамдардын жыныстык катнашта болуусу массалык түрдө ачык жайылган, бузулган элди жамандыктан кайтаруу үчүн пайгамбар болгон. Ал диний китептерде мындай айтылат. Лут пайгамбар Содом элине канчалык көп аракет кылып, бузукулуктарын токтотууларын талап кылган сайын алар кайра күчөгөндөн күчөп, кайра ошол шаардын бузук аялдары Лут пайгамбардын аялын да жанында жашап кошуналары азгырып өз катарларына кошуп алышкан деп айтылат. Аң уулоо менен шугулданган шаардын бүтүндөй эли кезектеги сапарына чыгышканда шайтан көптөн бери сапарда жүргөн эркектердин арасына кошулуп алып, бир четинен бузукулукка үндөп кулактарына шыбырап жүрүп, баарын бузуп, дилдерине бузукулукту орнотууга жетишип, андан кийин шаарга келип, шаардын аялдарына мейман болуп келип, четинен азгырып, бүтүндөй аялдарды бузууга жетишкен. Жана сапардагы адамдар шаарга келери менен бүтүндөй шаар моралдык жактан бузулуп, бузулмак тургай кызыл сызыктан да аттап өтүп кетишкен. Аллахтын бул элге абдан ачуусу келип, Жебраил периштени жөнөтүп, сен барганда Лутту шаардан чыгып кетүүсүн айт да, Содом шаарын коруп кел деп буйрат. Лут пайгамбардын үйүнө Жебраил периште адам түсүндө келип, Кудайы конок жолоочу экенин айтып, түнөп кетсин өтүп. Ошол шаардын албутанган жаш жигиттери Лут пайгамбардын үйүнө келип, Лут пайгамбардан ошол конокторду чыгарып берүүсүн айтышат. Лут пайгамбар колунан келишинче жалдырап, жалбарып, суранып, менин жолоочу Кудайы конок жолоочу конокторума тийбегиле деп, андан көрө мен эки кызыма ак нике менен үйлөнгүлө экөөң дегенне көнүшпөйт. Аны байкап турган Жебраил периште, "Эй Лут, эшти ач" деп киришсин дейт. Лут пайгамбар эшти ачаары менен үйгө жулкунган жигиттер келери менен Жебраил периште жерден бир ууш топурак алып, ууштаган топурагын алардын жүздөрүнө карай чачат. Чачылган топурак баарынын көзүнө кирип, кислота чачылгандай баарынын көздөрү агап түшүп, жер сыйпалап жыгылышат. Анан Жебраил периште Лутка өзүнүн бул периште экендигин айтат. Бүгүн түнү менен сен үй бүлөң менен шаардан түнү менен чыгып кетсүн. Эң негизгиси бул Аллахтын буйругу. Жана баратып, андан да маанилүүрөөк нерсе айтат. Эч кимиңер шаардан чыгып баратып, эч кимиңер артыңарды карабай кетүүңөр зарыл деп түшүндүрөт. Эртең таң заарда Лут пайгамбар үй бүлөсүн алып, Содом жеринен чыгып баратып, алыстай бергенде Жебраил ысыгы 1000 градустан өткөн жогору оң канатын жердин бир бурчуна күрөк сымал сыдыра салып, жерди 1-2 метр катмарын каттамасы алып көтөрүп, кайра экинчи бөлүгүнө, шаардын экинчи бөлүгүнө чаап жиберет. Жер куйкаланып, бүтүндөй жан бар, там, таш, дарак, эч нерсе бар, куйкаланып жок болот. Курандын айтуусу боюнча, Лут пайгамбардын аялы дүңгүрөгөн үндү укканда, "О кайран гана менин өнөктөштөрүм элим" деп, бир артын кылчая карай салып, жарылып жаткан жерден чачырандуу оттой чачыраган осколка таш келип башына тийип, ошол жерде куйкаланып жан берет. Бул шаар мындай болуп, Кудайдын каарына кала электе жапжашыл, баш дарактуу, мөмөлүү жемиштүү, булак суулуу, эгин зарлуу шаар болгон айтылат. Диний китептерде жана илим аны далилдеген.
Ал эми азыркы тапта бул тапта археологдор көп изилдеп таап чыгып, чындап эле бул шаардын үстүнө диний китептердин айтканындай эле ар бир турган нерсе ордунда ысык табынан күйгөндүгүн белгилүү болуп, агыш көгүш тарткан күлдөн куралган шаардай элес калтырган. Кармаган жерден ыдырайт, укаланат. Андан да кызыгы, кээ бирки жерде баштары ылдый караган, буттары асманды караган айбанаттар менен адамдардын күлгө айланган өлүктөрү табылган. Буну ар кандай жономолдугу менен кээ бир там таштын да тескери курулган элестери калган. Окумуштууларга муну жоромолдоо абдан кыйынга турган. Эмнеге кээ бирки үй жай тамдаштактар одарылган элес калтыргандай курулган. Бул суроого диний китептерден гана жооп табууга. Анткени периште бир четин сузуп алып экинчи башка бир тарабына көмкөрөсүн таштап койгондо гана ушундай акыбал түзүлмөк деген жоопко окумуштуулар үн каткан эмес. А негизи эле чындап эле Содом шаары Өлүк деңиз тегерек белинде болгонун, ал күл астында миңдеген жылдар бою жатканын ар кандай илимий фактылар менен далилдебесе, жөн далилдөө мүмкүн эмес эле. 1960 жылдан 80 жылга чейин ар кандай археологиялык экспедициялар 5 жолу изилдөөлөрдү өткөрүп, так каерде экенин жакшы анализдей алышпаганы менен кийинки электрондук аппаратуралардын жардамы менен кырсыктын эпицентри Өлүк деңиздин түбүндө деп айтылып келет. Кандай болгон күндө да ошентип бузулган элге Кудайдын азабы келип, бүтүндөй шаар эле көктөгөн бак тарактуу тоолор, таалаалар, таштар, суулар бир заматта күлгө айланып, түбөлүккө, үнсүздүккө айланганы чындап эле Кудай өзү өз элчилери аркылуу билдирбесе, улуу китептерде кайдан келип жазылмак эле деген жыйынтык чыгаруу ар бир адамга аргасыздык гана жаратат. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер да бул туурасында билсеңиздер комментарий жазып, лайк басып, дайым биз менен болуңуздар. Рахмат.